Ош шаарына алгачкы жолу Араб Эмирлигинин аба жолу ачылды. Ош эл аралык аэропортунан түнкү саат 3:15 келген Air Arabia авиакомпаниясынын Шарджа-Ош-Шарджа багыты боюнча биринчи каттамын салтанаттуу тосуп алуу жөрөлгөсү уюштурулду. Airbus учагын суу аркасы менен салтка ылайык күтүп алышты. Шарджа-Ош-Шарджа жаңы авиакаттамы жүргүнчүлөргө ыңгайлуулукту жаратып, умра сапарына барган мекендештерибиздин түйшүгүн жеңилдетти. Ош шаарынан Шарджага биринчи каттам менен 10 жүргүнчү учуп келсе, 164 адам кайра учуп кетти. Туруктуу каттамдарды Air Arabia авиакомпаниясы тарабынан жумасына 3 жолу аткарылат. Эл аралык Манас аба майданынын жетекчиси Бакыт Шаршеев эл аралык аба каттамдарынын көбөйүшү өлкө экономикасынын жана туризм тармагынын өнүгүүсүндөгү эң негизги кадам экенин айтат. Мындай каттамдардын болуп турушу биздин жана да айтып кеттим, туристтик потенциалды көтөрөт. Канчалык туристтер көп келген сайын эки мамлекет бири-бири менен ушундай бир жакшы ымала түзүп бири-бири менен катташкан сайын экономикада дагы көрсөткүчтөр жакшыра баштайт да. Бул эми туристтердин келиши мультипликативный эффекти мындай жакшы берет да. Мына алыс кетпейлик, Грузияны алсак болот. Грузияда дагы аэропорттору өнүккөндөн кийин Грузияда мындай чоң өнүгүүлөр болгон. Туристтер абдан көп келе баштаган. Бизде дагы Кудай буйруса келечекте ушундай бир жакшы шарттар түзүлөт деп мен ишенем.